Аял киши талак алгандан кийин канча айыз өткөнгө чейин жарашса болот же кайра нике окутуш керекпи? Рахмат чоң. Караңыздар, эгерде 3 айыз өтүп кетсе, анда сөзсүз кайра никени жаңылаш керек. Кайра никени жаңылабастан туруп жашаса болбойт. Кайрадан ошо калың, күбө, хутба бардык эрежеси менен болуш керек. Үзүрлүү болгон убакта мечиттин тепкичинде же астана босого тарапта отуруш керекпи? Адамдардан алыс болуш керекпи? Аял заты. Жок, аял заты үзүрлүү учурда мечитке жакындабай эле койсун, эмне кылат келип мечитке? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тыюу салган. Төрөлгөндөн кийинки үзүрлүү күндөрдү нифас деп коет. Ай сайын үзүрлүү күндөрдү хайыз деп коет. Анан кийин жунуп деп коебуз, 3-чү термин бар. Түшүркөгөндө кошулганда жунуп болуп калат. Ушул 3-өө